Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү сабакта барыңарга ушул күн нурундай сулуулукту, жылуулукту кааламакчымын. Сабагыбыздын темасы акылдуу бала жомогу. Сабактын максаты жомокту окуп түшүнөсүңөр, түшүнүгүңөрдү айтып берүүгө көнүгөсүңөр. Акылдуу эмгекчил болууга жана улууларды урматтоого үйрөнөсүңөр. Жомокту ролдорго бөлүштүрүп аткарасыңар. Балдар, силер билесиңерби, акылдуу бала деп кандай балдарды айтабыз? Силер дагы акылдуу бала болгуңар келеби? Келгиле анда, өз оюңар менен бөлүшкүлө балдар. Ал эми бүгүнкү сабакта биз акылдуу бала жомогун чогуу окуйбуз балдар. Бир күнү Акылман арабага түшүп келе жатты. Ал арабасын токтото калып эңкейип караса, жолдо кичинекей бала шаар жасап ойноп отуруптур. Акылман, балам, арабага жол бербейсиңби деди. Бала Акылмандын баш аягын карап туруп, чоң ата, мен шаар салып жатпаймынбы? Шаар арабага жол бербейт. Араба шаарды айланып өтүшү керек го деди. Акылман абдан таң калды. Арабадан түшүп келип, балам, жашыңа караганда акылың көп экен деди. Анда бала: эмне үчүн андай дейсиз? Коёндун бөжөгү 3 күндөн кийин жүгүрүп кетет. 7 жашка келгиче мен кантип бир нерсе билбейин дейт. Акылман жылмайып: мен сага бир нече суроо берейин. Жооп берсең, бир нерсе билериңе ишенейин дейт. Жооп берүүгө даярмын дейт бала. Кандай сууда балык болбойт? Кандай тоодо таш болбойт? Кандай жыгачта бутак болбойт? Ушуларга жооп берчи дейт Акылман. Анда бала: булактын суусунда балык болбойт. Кум дөбөдө таш болбойт. Чирик жыгачта бутак болбойт деп бала жооп берет. Бала да Акылманга суроо берет. Чоң ата, асманда канча жылдыз бар дейт. Айланайын балам, бизден ыраак турган нерсени сураганың кандай? Бизге жакын турган нерседен сура. Андай болсо сиздин жашыңыз кашыңызда нече тал кыл бар деп сурайт. Кичинекей баланын акылына Акылман абдан таң калып: балам, окууну көп оку. Акылың дагы арбыйт. Өмүрүң узун болсун деп ак батасын берип баланын шаарын айланып өтүптүр. Айткылачы балдар. Акылмандын суроосуна кандай жооп берет элеңер? Жооп берип көргүлөчү анда. Анда эмесе балдар, сабагыбызды жыйынтыктайлы. Акылман карыяга балага эмне үчүн таң калды? Силер кандай ойлойсуңар? Балага Акылман кандай суроолорду берди? Баланын жообун айтып бергилечи. Бала Акылманга кандай суроолорду берди? Буга силер кандай жооп берет элеңер? Акылман ата баланын суроосуна жооп бере алдыбы? Анын суроосуна силердин оюңар кандай? Ой бөлүшөбүз. Ал эми үйгө тапшырма балдар. Жомокту ролдорго бөлүштүрүп аткарып келесиңер. Анда эмесе саламатта калгыла.